Assalamu алейкум туугандар, биздин YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 29 март 2022 жыл Каракол шаары. Силердин суроолоруңар боюнча карагаттын көчөттөрүн тартканы келдик. Бүгүн Торгойдобуз, Каракол көчөсүндө. Assalamu алейкум Бакыт байке. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшыбы, ден соолуктар, иштериңиз? Бакыт байке, могу карагаттарды тартып кетели деди элек сиздин. Чекесинен баштап айтып берсеңиз. Бул эмне сорт? Бул деген кызыл карагат. Аха. Средний кызыл карагаттын эле средний мөмөсү средний эле болот. Эми чакада тургандар карагаттар өзүм өстүргөн карагаттар. Аха. Бир жаштыктар. Бир жаштыктар, Былтыр рост берген жок, химия колдонбойм. Ошон үчүн мындай эле чыкты да. Былтыр ысы курбадыбы? Ооба. Ошондо. Анан бул Алтай деген карагат. Алтай деген эң майдасы. Аха. Түшүмдүүлүгү жакшы. Андан кийин кызыл карагаттын отборный среднийден чоңураак болуш керек, могу деген эмеси түшүмү. Анан могу таза Алтайдын отборный түшүмдүүлүгү самый высокий мунуку. Жана Тибен, Тизел, Тяк-Пяк дегенди атпайбы? Ошолорго караганда биздин карагаттын бул поздний Алтай. Бул эме экен, сабактары чоң-чоң экен, Сабактары чоң. Баасы канчадан булардын анан? Булардыкы бүтөмдүктө эле 120 сомдон берип атабыз бияка. Бир чыбыгы 120 сом, Бир тамыры. Бир тамыры 120 сом, 2-3 шак болот да. Андан кийинки биратта капитан деген карагаттар. Капитандар булар, Жана жүзүмгө окшоп байлаган, Жүзүмгө окшоп байлагандар ушулар. Эки сорту бар азыр капитандын эмги жести. Анан тоңдуку дептир, эки бөлүнөт. Биякта азыр тоңдуку крупный келет аябай. Аха. Анан эмги жест деген мындай майдарак, биздин карагаттан чоңураак. Түшүмдүүлүгүнө караганда эмги жест биринчи орунда турат да. Түшүмдүүлүгү. Бул анан канча жылда түшүм бере баштайт? Быйыл тиксе, эмдиги жылдан баштап түшүм берет. Быйыл даже гүлдөйт булар. Гүлдөйт, Элдин баары билет да, аны гүлдөйт капитан. Мунун канчадан булар көчөтү? Булар 200-250ге чейин болот да көчөттөрү. 150ден башталат, 150ден. Мындайлар бар, муну тартып койсоң. Муну көрдүңбү? Бул эмги жесит деген сорт. Эмги жесит, Эмги жесит. Тамырында көрүлө, урматтуу көрөрмандар. Эмги жесит капитандын эле эмги жесит деп кара май бар автолдун. Ооба. Ошонун өңүндөй средний, анан поздний кетет да буларчы. Поздний сорттор да, могу августтун 15-ден баштап элдин баары билет. Карагат чогултканда алардын баары билишет да. Бизде жалаң карагат менен көбүнчөсү өстүрүп, ошо карагат менен иштейбиз. Анан бул жерде биякта Алтай, биякта бул деген изгородь, бул деген чуйский. Чуйский, эле бир түрү. Биричина деп коет. Мунун сабагы канчадан? Мунун сабагы 10 сомдон штук. 10 сомдон штугу, Бул карагаттар мына Алтайский. Алтайский карагаттар, Ошол эле карагаттар да. Бул кичине отборныйрагы. Кичине кымбатыраак да болгону. Бул чоңойгондо канча түшүм берет негизи? Бул деген если жакшы бакса бир чакка чейин бериш керек. Бир чаккага чейин, Бир тамыры бир чакка чейин бериш керек. Ал үчүн деген дагы 3-4 жыл күтүш керек бул карагаттарда. Мунун баасы канча дедиңиз? Мунун баасы 100-150 сомго чейин карагат. Бүтөмдүктөн Бүтөмдүктен бир где-то 20-30 сом, оптом уже бул розница бааларда. Если оптом болсо, ал башка баа да. Көп алсаң да арзаныраак берет экенсиңер да, Көп алса ал келишим түрдө да ал деген. Биякта эмне көчөттөр болуп калат? Карликовый, привозной карликовый көчөттөр. Привозной, Привозной. Өзбекстандыкы бул эмес, бул деген гүл. Бул гибискус деген гүл бул. Гибискус деген, Бул гибискус деген гүл. Быйыл розанын кымбаттыгына караганда моон алып келдик да быйылчы. Гибискус деген гүл, элдер билет гибискусту. Азыр интернет деген бар да. Андан набирать этсе эле сразу билет. Могу карликовый алмалар. Өзбекстандыкы чисто. Таза карликтер. Мунун бою жапыз эле болот да, 2,5 метрге чейин өсөт булар. Булардын канчадан көчөтү? Булар 180ден берип атабыз көчөттөрүн. 180ден, Булчу? Ал деген семеренкасы, ал деген карлик тоже ошояктыкы. Азыр биздики лай болуп казыла элек көбүнчө көчөттөрүбүз. Анан мындай черешняны тартып койсок. Мунун баасы канча мунуку? Ал деле 180ден берип атабыз. Тигилер деле черешня, ал черешня батпай калганын аркасында тизгенбиз. Жакшы. Анан бул калировка кокон гляс. Кокон гляс, Спецзаказ бул дегенчи. Атайын алдырганбыз, бул Баткендики. Анан көбүнчөсү алып келип анан местный деп сатышат, ал бул местный эмес да.
Бизге короо келсе айтып берем, түшүндүрүп берем. Бизде алуучуларыбыз, өзүбүздүн кардарларыбыз бар, алар бизди жакшы билет. А биздин климатка болот да негизи. Бул деген мындай да, гарантиясы мунуку деген 50 кетет да мунукучу. Алып аткан кишиге да көбүнчөсү билет. Азыр кишилердин баары умный, акылдуу азыр кишичи. Мунун сабагы канча экен? Мунун сабагы 180 да, бирөөсү Бирөөсү 180 сом, 180 сомдон. Бакчы, ашпурт, Ал ашпурт. Ашпурт, Ашпурт талгарка менен лесная буларчы. Талгарка лесная тоже местный эмес, привозной бул дагы. Привозной. Муну да Өзбекстандан, муну деген астын череногун Өзбекстандан жасалган, үстүн эмеси, подвойын Өзбекстандан жасалган, үстү көлдөн алып кеткен да, могу леснаяны, череногун. Калировка алыптыр да, Тияктан калировать этип, кайра кыйыштырып келди. Биздикинде биякта оору жүрүп атпайбы? Ооба. Ошол тияктан грушалар андай оору дегенди түшүнбөйт экен, сурасак билбейт экен андай оорунда. Бизде жана азыр груша эме болуп калатпайбы? Куура эле мындай кара жалбырак болчу. Кара ошо рак деп ар кандай диагноз коюп атышпайбы? Биздин климаттын бузулушунан, адамдын пейилинин бузулушунан болуп калды. Мунун баалары канча Бакыт беке? 180ден алар деле. Леснаядагы, эме дагы, талгаркадагы экөө бирдей эле баасы, Жакшы, жакшы. Шабдалы бар. Шабдалы, персик, Персик, түштүктүкү бул дагычы. Түштүктүкү. Мына персик. Уже эмесинен көрүнүп атпайбы? Гүлдөй баштаптыр, Гүлдөй баштадык. Булардын көчөтү канчадан бирөө? 150 сомдон булар. Булар 150 сомдон, 150 сомдон. Тиякта эле персик, биякта эле ошол эле батпай калган рядтарга коштуңуз. Тиякта эле шабдалы. Черешня бар. Черешня, Тетиги отборный черешня бар. Мына туугандар, черешня. Черешня бар, мына бул. 3 жылдыкта бул базарга келгенде базардын тили менен 3 жылдык деп айтат, ал өзү эле 2 жылдык да буларчы. 2 жылдык черешнялар. Кокон гляс дейт, тамыры таза. Мындай элдерге, билбеген элдерге келсе түшүндүрүп беребиз бияктан. Айтып берем да, тамыры. Көчөтү канчадан мунун? 200дөн көчөттөр. Урматтуу туугандар, мына бүгүн бизге Бакыт беке жакшылап түшүндүрүп берди. Эгерде көчөт алам десеңер, мына келип алсаңыздар болот. Бакыт беке, номериңизди айтып коесузбу? Номерим 0702 072 66 09 13. 072 66 09 13. Эгерде көчөт алам десеңер, ушу телефон менен дагы байланышсаңыздар болот. Чоң рахмат. Бакыт беке сизге. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.